Бейиш нуру. Аллах Таала эмне үчүн тоолорду жаратты? Тоолордун жаратылуусунда көптөгөн сырлар жана биз үчүн пайдалар бар. Алардын бирөөсүн гана айтып өтөлү. Ыйык Куранда тоолордун геологиялык функциясын ушул аят менен айтып берет. Биз жер үстүндө алар аны менен бирге термелбесин үчүн бекем туруучу тоолорду жайгаштырдык. Бул аятта тоолордун жер титирөөдөн коргой турган өзгөчөлүгү бар экендиги айтылууда. 1400 жыл мурун бул аяттар түшкөн кезде илим жана техника өнүгө элек болчу. Азыркы күндө изилдөөлөрдүн натыйжасында гана бул ачылыштар билинип отурат. 1400 жыл мурун айтылган акыйкатка адам араң азыр жетип отурат. Эски илимий көз караштар боюнча тоолор бул болгону жөн гана жер бетиндеги дөңсөөлөр болуп эсептелген. Бирок азыркы күндөгү илимий изилдөөлөрдүн жыйынтыгы андай болуп чыккан жок. Тоолордун бийиктиги сыяктуу эле жер астына кирип кеткен тамырлар бар. Бул тамырлар кээде тоонун узундугунан 10-15 эсе узун тереңдикке чейин жер астына кирип турат. Тагыраак айтканда, тоолордун бул өзгөчөлүгү кудум мык менен же казык менен чатырды кулап кетпесин деп жерге кагып койгон сыяктуу. Мисалы, бийиктиги 9 километр болгон Эверест тоосунун тамыры 125 километрге чейин жетет. Тоолор жер бетинин кабыгы сыяктуу болгон катмарлардын, плиталардын өз ара аракеттенүүсүнүн жана кагылышуусунун натыйжасында пайда болот. Эки катмар кагылышкан кезде дагы да бекемирээк болгон катмар ылдый карап, ал эми үстүндө калган катмар болсо жогорулай баштайт. Натыйжада жер бетинде тоо ал эми жердин астында болсо, анын тамыры пайда болот. Жогоруда атап өткөндөй, тоолордун жер бетиндеги бийиктиги сыяктуу эле жердин астына кирген тамырлары да бар. Белгилүү окумуштуу геолог профессор Сиаведа тоолордун тамырлары тууралуу макаласында ушуларга токтолгон. Материктердеги жана океандагы тоолордун айырмалары алардын материалдарында. Башкача айтканда, материктеги тоолордун материалы башка, океандагы тоолордун материалдары башка болуп саналат. Бирок экөөндө тең бекем кармап тура турган тамырлары бар. Материктеги тоолордун тамырлары жумшак жана молекулалардын тыгыздыгы аз болуп саналат. Океандагы тоолордо да тоону бекемдеп кармап тура турган тамырлары бар. Бул тамырлардын функциясы Архимед мыйзамы боюнча тоолорду кармап турат. Тоолор жер кабыгынын тең салмактуулугун кармап турат. Бул функция изостазия деп аталат. Изостазия тууралуу Вебстердин 20-кылымдагы сөздүгү аттуу китепте мындай деп баяндалат. Тоолордун жер астындагы тартылуу күчү менен жер кыртышынын кабыгынын тең салмактуулугун кармап туруусу изостазия деп аталат. АКШ Илимдер Академиясынын мурдагы жетекчиси Франк Престин дүйнө жүзү боюнча өтө көп университеттерде окуу куралы катары колдонулган Дүйнө деген китеби бар. Бул китепте тоолор жердин түбүнө казык сыяктуу кагылып турат деп жазылган. Ыйык Куранда болсо бул көрүнүш мындайча баяндалат. Биз жерди төшөп койдук. Тоолорду казык кылдык. Силер менен бирге ал термелбесин үчүн жер үстүнө бекем тоолорду кадаган. Заманбап илимий изилдөөлөрдүн натыйжасында гана ачык айкын болгон бул улуу ачылыш 14 кылым мурун Ыйык Куранда баяндалуусу бул албетте керемет. Тоолорду биздин пайдабыз үчүн жана башка акылмандуулуктар үчүн казык кылган Аллахка мактоолор болсун дей турган убакыт келбедиби? Албетте бул акыйкаттарды четке кагуу, күн нурун үйлөп өчүрөм деген сыяктуу. Бул акыйкаттар Рисале-и Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бейиш нуру.